Интернет желесіндегі ақырқы маалыматтары менен таныштырып, эфирде сайтқа саяхат көрсөтүүсү, аны менен мен Айжамал Олжобайгызы таныштырам. Саламатсыздарбы? Мадумаровпы же Бабановпы? Жергиликтүүлөр таластын жерин саткансыңар деп айыпташты. 2012 жылы Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда жер тилке алмашуу чыры шайлоо алдындагы өнөктүктө кайрадан көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы үгүт иштери менен Талас облусуна барганда, ал жактан жергиликтүү тургундар лидер Адахан Мадумаровду казактарга Кыргыздын 4000 гектар жерин берип жиберген деп айыпты бетине коюшту. Алардын айтымында Мадумаров жогорку кеңеште төрага болуп турганда аянт жерди Казакстанга көрүнү мыйзамдаштырып берген. Ал эми Мадумаровдун партиялашы депутаттыкка талапкер Өмүрбек Субаналиев жергиликтүүлөрдүн бул айыптоосун четке какты. Маселе Өмүрбек Бабановдо жатканын кээсе айтып, таластыктарга Бабанов премьер болуп турган кезде жер өтүп кеткени факты келтирди. Ошондой эле Республика партиясынан аттанып жаткан Руслан Казакбаев тышкы иштер министрлиги кезинде эки өлкө ортосундагы келишимди ишке ашырууга салымы болгон деди эл менен жолугушууда Субаналиев. Эске сала кетсек, 2012 жылы Талас облусунун жерлери Казакстанга өткөндүгү тууралуу сөз чыккан. Ошол кезде өкмөттүн өкүлдөрү буга комментарий берип, Кыргызстандын Талас облусу менен Казакстандын Жамбыл облусунун ортосунда 2744 гектар аянтты ээлеген аймактарды эки тараптуу алмашуу жөнүндө келишим түзүлгөнүн айткан. Тактап айтканда Казакстан Кичи Клим участогун Кыргызстанга, ал эми Кыргызстан Казакстанга чектеш 144 гектар аянтты. Ошондой эле Казакстан Чоң Клим участогун Кыргызстанга, ал эми Кыргызстан Казакстанга жакын жайгашкан 2600 гектар аймагын өткөрүп бериши керек болчу. Бирок кийинчерээк жергиликтүү тургундар эки өлкөнүн аймактарын алмашууга каршы болушкан. Экономика министрлигинин кызматкери 100 000 сом өлчөмүндө пара берип жатып кармалды. Экономика министрлигине караштуу банкроттук иштер боюнча департаментинин директорунун орун басары пара берип жатканда кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык 29 сентябрда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы иш бөлмөсүнөн кызматтагы адамга 100 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан учурда директордун орун басары кармалган. Кармалган адам банкроттук уюмдардын активдерин төмөн баада алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүп алган. Департаменттин атайын администратору ишкананын активинин наркын төмөндөтүү боюнча мыйзамсыз иш-аракеттерге катышуудан баш тарткандан кийин анын функцияларын көзөмөлгө алынган кызматкерге өткөрүп берүү максатында ага карата банкроттук жол жобону киргизүүгө, акыркы ишканалардын биринин атайын администрациясынын ыйгарым укуктарын өз ыктыяры менен кетирүү үчүн көрсөтүлгөн каражаттарды сунуштаган. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциядан мамлекет тарткан зыян боюнча соттолгондорго чегирилген айыптарды өндүрүү аракети уланууда. Ушул тапта соттолгондордун мал-мүлкүн жана банк эсептерин аныктоо жараяны жүрүп жатат. Маалыматка караганда, айып пулду өндүрүү тууралуу соттун чечимин аткаруу бир нече баскычтан турат. Алгач айыпталгандарга эскертүү берилет. Соттолуучулар өз ыктыяры менен айып пулду төлөбөгөн учурда алардын мүлктөрүн жана банк эсептерин такташ үчүн тиешелүү органдардан, банктардан маалым кат суралат. Сот банк эсептери тууралуу аныктама чыгарып бериши керек. Мындай жараяндар бүткөндөн кийин гана мажбурлап өндүрүү аракети жүргүзүлөт. Баткенде баңгизат сактаган киши кармалды. Ички иштер министрликтин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы атайын операциянын жүрүшүндө Баткен облусунун тургунунан 1 килограмм 938 грамм салмактагы наша табышкан. Бул тууралуу ички иштер министрликтен маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык мобилдик ыкчам топ баңгизаттарды мыйзамсыз сактаган жарандарды аныктоо жана алардын кылмыштуу ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу максатында атайын операция жүргүзгөн. Аталган факт жаза кодексинин 268 беренесинде баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатсыз мыйзамсыз даярдоодогу көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча каттоого алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүүдө. Телефон аркылуу токко урунуп каза болгон кыздын өлүмүнүн чоо жайы айтылды. Алматы облусунун Каргалы айылынын тургуну 15 жаштагы Агырке Адилхан уюлдук телефон аркылуу токко урунуп каза болду. Кыздын туугандары КТК телеканалына окуянын чоо жайын айтып беришти. Кыздын атасынын айтымында, ал телефон менен сүйлөшүп жатканда бети жана кулагы аркылуу ток урган. Ошол учурда кубаттагычтан жогорку даражадагы ток өткөн. Ал дароо эсин жоготкон. Кыязы эксперт дарыгердин айтымында ошол замат жан берген. Тез жардам тобу
класстын окуучусун жандандырууга аракет кылган, бирок ал тамырдын кагышын жоготуп, кадектери жаракка реакция кылган эмес. Атасы кечки тамактан кийин кызы бөлмөгө киргенин эскерет. Ал эми 10 мүнөттөн кийин ал эс учун жоготкон абалда табылган. Телефон болсо ээрип кеткен. Эксперттер смартфонду жана кубаттагычты техникалык экспертизага алышкан. Каза болгон кыз жергиликтүү базардан кубаттагычты 3000 теңгеге сатып алган. Трамптан такталашкан Байден аны Путинден күчүгү деп ачуусуна тийди. АКШ президенти Дональд Трамп менен алдыдагы шайлоодогу атандашы Джо Байден биринчи дебатында эле кайым айтышып кетишти. Саясатчылар сөз берилгенде бири-бирин күнөөлөп, ар кандай сындарды айта баштаган. Дебаттын жүрүшүндө демократтардан өлкө башчылыгына аттанган Джо Байден Трампты Путиндин күчүгү деп атады. Ал шайлоодо эмне үчүн америкалыктар ага добуш бериши керек деген суроого Трамптын жетекчилиги астында жарандар алсыз болуп, жакырланып, ошондой эле бөлүнүп жарылууга, зордук зомбулукка баргандыгын айткан. Ошондой эле Байден Трамп коронавирус пандемиясында дүрбөлөңгө түшкөнүн жана дайыма калп айта берерин кошумчалаган. Президент болсо атандашын ал 180 миллион кишини медициналык камсыздоодон кол жуудургусу келип жатканын жана негизи эле интеллекти төмөн экендигин айткан. Дебаттын жүрүшүндө атандашын сүйлөтпөй, улам сөзүн бөлө берген Трамптан Байден 1 мүнөткө оозун жаап турушун суранган. Эске сала кетсек, АКШда президенттик шайлоо 3-ноябрда өтөт. Трамп 2 мөөнөт үчүн ат салышууда. Так талашта ага демократтардын өкүлү 77 жаштагы Джо Байден атаандаш болот. Алтын бет кап тагып жүргөн индиялык ишкер пневмониядан каза болду. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, Индиянын Махараштра штатынын Пимпри-Чинчвад провинциясынын жашоочусу Шанкар Кураде коронавируска чалдыгып, пневмониядан улам көз жумган. Июль айында социалдык тармактарда күн сайын 1 килограммга жакын алтын буюмдарды тагынган 49 жаштагы ишкер коронавирустан коргонуу үчүн 60 грамм салмактагы алтын бет капка буйрутма берген. Ал эми аны жасоого 8 күн убакыт кеткен. Уагында маркум ишкер бул майда тешикчелери бар беткап менен дем алуума мүмкүндүк берет. Канчалык деңгээлде коронавирустан коргой тургандыгын билбейм, бирок башка санитар талаптарды дагы аткарып жатат деген эле. Сөз болуп жаткан беткап $4000 жасалган. Ал эми 7 каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган базар баасы өсүп, кымбатчылык каптады аттуу материал Facebook'та баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алда сиздерге дал ушул материалды сунуштайбыз, андан соң ага карата айтылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Кыргызстандын базарларында жана дүкөндөрүндө азык-түлүктүн айрым түрлөрү кымбаттап жатат. Алсак Жалал Абад шаарында эттин, кумшекердин жана өсүмдүк майынын баасы 6-8% жогорулады. Кумшекердин 1 килограммы буга чейин 45 сомдон болсо, учурда 55 сомдон сатылууда. Основной продукты почти барлык нерсе деле кымбаттап атат, ун деле кымбаттап атат. Кумшекер буга чейин канча сомдон болчу? Эң арзаны 40 сом, 45 сом болчу. Эң кымбаты азыр 50 сом, 55 сом. 50 сом келсе де 55 сом болуп атат. Майчы 1 литр канча болчу? Мурун эң арзаны 70 сом, 80 сом, 90, эң кымбаты 90 сом деп коелу, ошондой. Азыр 100 сом, 110 сом. 2 жума аралыгында эттин баасы 40 сомго чейин кымбаттады. Койдун да, уйдун дагы 1 килограммы 420 сомго чыкты. Эттин кымбатташынын себебин сатуучулар малдын коңшу Өзбекстанга көп ташылып жатканы менен байланыштырышты. Сентябрдын башында уй этинин 1 килограммы 360-380 сомго сатылган. Бирок бул көтөрүлгөн баага 1 ай убакыт болсо да эч кандай чара көрө алышпай жатат. Границалар ачык. Өзбекстанга алып атат мал койду. Ал жакта биздин пулга 500-520 сомдук болуп атат. Дагын деле алып атат. Дагын деле көтөрүлсө, дагын деле көтөрүлөт. Элге эле кыйын болуп атат. Эт деле анчалык жебейт, бардыгы эле. Эми 400 сомго 1 килограмм эт алып жеш деле кыйын. Базар бааларынын күн сайын жогорулап жатканы элди нааразы кылууда. Ошентсе да турмуш тиричиликте бул азыктарга суроо талап жогору болгондуктан кымбаттыгына карабай алууга аргасыз. Май кымбаттап турат, кечээ май алдым, кымбаттын. Бардыгы кымбаттап кетти, продуктылар. Эми бул ошо да оюн башталды да. Ошондой деп ойлойм. Политикалык оюн да бул. Эми капчыгына туура келбесе да, айла жоктун иши болуп атат да, тирилик. Керекти аласың, айла жок, кымбат арзанына карабай. Эмне кылабыз, биздин колдон келбесе, эми чоңдор ошону караштырып мындай кылсак болор да эми. Аталган азык-түлүктөрдүн баасынын жогорулаганы доллардын көтөрүлгөнү менен түшүндүрүлүүдө. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал Абад облустук бөлүмү күн сайын базар бааларына көзөмөл жүргүзүп жатканын билдирди.
Эми биздин антимонопольный орган азыр только мониторинг жүргүзүп атабыз. Анан эгерде ушул бир айдын ичинде ушул товарлар 20%-дан жогорулап кетсе, биз антимонопольный орган, жергиликтүү бийлик, өкүлчүлүк менен биргеликте правительствого сунуш жазабыз. 20%-тен жогору. Ага чейин биз только азыр мониторинг кылып. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда өткөн жарым жыл аралыгында дээрлик бардык азык-түлүктүн баасы жалпысынан 6,4%га кымбаттаган. Ал эми акыркы 3 айда дагы да баалар өзгөрүүдө. Азык-түлүккө болгон баа көтөрүлгөнү менен пенсия жөлөк пулдун суммасы өзгөрүүсүз. Мындан улам шайлоо менен алагды болбой, карапайым элдин төшүгүн жөнгө салышса дешет. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад шаары. Жылына 6-7% кошуу элди алдап келе жатат, 20%га жеткирбей пайдаланып келе жатат. Кымбаттагандан кийин арзандабайт, антимонополия иштебей эле олтурушат. Мамлекеттик антимонополияга каршы комитетин жоюш керек. Базардагы бааларды жөнгө сала албагандан кийин бул комитеттин эмне кереги бар? Жөн эле жатып айлык ала береби? Бюджетке зыян келтиргенден пайдасы жок. Качан 20% кымбаттайт экен деп олтура берет экен да. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, учурда жүрүп жаткан үгүт иштеринин алкагында сиз кандайдыр бир мыйзам бузууларга жана добуш сатып алуу аракеттерине күбө болсоңуз, тасмага тартып 7 каналдын элдик репортер рубрикасына 0999 993 302 номер аркылуу жөнөтүңүздөр. Эскерте кетсек, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Мен сиздер менен коштошом, аман туруңуздар.